ушуна келген коноктор Акылбек Үсөнбекович. Мынау Атбаш районунда айыл өкмөттөрүн айтып атасыз. Бул жерде 50 жыл мурун ошо Казбек айыл өкмөтүнө, Кызыл Туу, Кошо айыл өкмөтүнө, Актала айыл өкмөттөрүнүн 380 000 гектар жерин кошуна районго берип койгон. Андан кийин 50 жылы бүтүп, дагы 10 жылга ошол жерде губернатор берип койгон. Себеби шайлоого барыш керек да, ал губернаторга. Ошо элдин шайлоосуна алыш керек. Мына ушу сиз айтып аткан могул айыл өкмөттөрдүн жер жөнүндөгү чечимин тактап кабыл алыш керек да. Чын айтканда алар кол коюп не согласен болсо болбойт. Эми 380 гектар деле кошуна район, эми аларда мал илгери көп болчу да, мал жок, азыр кой жок. Бир 20-дай 10-дай сарайлары бош калып эле тегетесинде калып атат. Шуну өздөрүнүн жерине берип, айыл өкмөттөрүн күчтөнтүш керек. Себеби алардын согласия жок, бербеш керек. Бул бир. Экинчиден, ушу жерге 38 Атбаш район депутаты келген. Келип анан суранышкан бизден. Суранып, момну ушу жазап берсеңиз, айтсаңыз деген. Ушу быйыл бүтүп атат. Ошондо бир карап койсоңуз. Сиз кандай деп ойлойсуз, Акылбек Үсөнбекович? Абдан туура айтып атасыз. Инвентаризациянын аягына чыгып калдык деп атат. Азыр өкмөт, өзүңүздөр билесиздер, биз Бир Бол фракциясы 15-жылы эле атайын токтом жогорку кеңештикин токуп, өкмөткө 1 жылдын ичинде инвентаризациясын бүтүрсүн дегенбиз. Тилекке каршы мына 4 жыл болуп бартат. Эми быйыл аягына чыктык деп, ошо жерде сиз айткан аябай көп мүчөлүштүктөр болгондуктан булар өзүнчө жер агенттигин алып чыгып, эми бүт баарын тескеп орто коебуз деп атат да. Мен дагы ушундай өтүнүч менен эле мисалы Кочкор району боюнча кайрылгам. Биздин айыл өкмөтүндө жерлери бөлөк жакка кетип калган экен. Инвентаризация бүткөндөн кийин толугу менен сиздер менен отурайлы деп атышат да. Анан эми жанакы айыл өкмөттүн депутаттары ошондой эле башка жердегилер жогорку билимдүү болсун деп атасыңар. Бирок эми бизде тиги Казбек айылынан бир киши өзүнчө ферма болуп иштеген да. Анан биринчи секретарь сураган, сен эмне билимиңиз бар десе, ал айтты да, менин туаса талантым бар деп. Туаса талантым бар деп, анан ошол жасаган иши, малы, кою бардыгы элдин астында экен. Анан ошон үчүн кээ бир туаса таланттуу балдарды ошо айыл өкмөтүнө коюп депутатка бара берсин. Эми урматтуу Камчыбек Жолдошбаевич, 10 секунд. Анан кийин Акылбек Үсөнбекович, мына сизге ушуну кайрылат элем. Ошол кээ бир айылда иштеген кишилер бар, абдан мыкты, чарбаны жакшы билген, буларды коюп эле коюш. Рахмат, урматтуу коллегалар. Бул жөнүндө көп сөз болуп калды. Эми өнүгөм деген мамлекеттерде, ошо Прибалтиканы деле көрүп атабыз. Жогорку билим эле эмес, англис тилин билиш керек, компьютер билиш керек. Биздин тагдырыбызды чечип аткандан кийин алар бизден бир топ жогору болуш керек. Тажрыйбасы дагы, билими деп ошондой чектөөлөрдү киргизишет экен да. Анан биз эми мен түшүнүп атам, шайлоо убагында биз жалаң эле депутаттар менен иштеген жерибиз жок да. Жергиликтүү ошо бир да билими жок, бирок ошо айылды башкарган аксакалдар, ошону кармаган ата энелерибиз, кыз келиндерибиз бар. Биз ошолорго кайрылып, алар менен иштеп атпайбызбы? Алар депутаттыгы жок эле айылды башкарып атышат бүгүнкү күнү. Бирок өнүгүп өсөбүз десек, билими бар, тажрыйбасы бар, анан кичине астыга бир кадам жылып, жок дегенде айыл өкмөттөн баштабайлыбы, эми жогорку кеңештен баштайлы басак дагы. Биздин оюбуз ошондой болчу да, бирок эми көпчүлүктү көрүп атам, азыр экинчи окууда даярдап киребиз, эки варианттын. Билими болуш керек же билими болбош керек дегенде өзүңүздөр чечип бериңиздер. Акылбек Үсөнбекович, тактоо иретинде комитеттен кандай өттү эле ушу билим боюнча? Жалпы концепциясы колдонгон, экинчи окууда карайлы деген да. Бул боюнча дагы суроо талаптар коюлган. Нуржан Карманбеков мына шайлоо төрайымы, комитеттин төрайымы ЦИКтин оюн айтып кетти да, четке кагылган деп. Жумуштун сунушу менен. Эми урматтуу Дастенбек Арсбекович, мен башында докладымда айтып кеттим. Бул президенттин указы менен 39 кишиден турган жумушчу топтун жыйынтыгын мен коргоп атам бул жерде. Биздин регламентке ылайык кирген законду өзгөртө албайт экенбиз. Экинчи окууда өзгөртөйлү дедик да. Түшүнүктүү. Комитетте да бир топ спор сунуштар болду.